Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la kıbatil muttaqin ve salatu ve selamu ala Rasulihi Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Bugün da Kuday buyursa Allah'ın hükmünün Peygamberimizin sünnetini jetkizүүnүн aldında turabız. Özgöçө көңүл бура турган нерсе hadisке көңүл бурат экенбиz. Kuday buyursa бұл hadisти ата-бабаларыбыз өзгөчө колдонгон деп эсептейм. Биздин кыргыз элибизде бұл сөзді кыскача айтканда уялбагандан өзүң уял деген сөз бар bizde. Демек бүгүн ушу пайгамбарыбыздын уяттуулук жөнүндө айткан асыл сөздөрүнө көңүл бурабыз. Бул сөз өтө кыска, ошону менен бирге эле мунун мааниси терең болуп эсептелет. Бул айтылган пайгамбарыбыздын осуяты бизге Абу Мас'уд бин Уқба бин Амир аль-Ансариден келет. Анда Алланын элчиси, ага Алланын жакшылык салам-салаваттары болсун, мындай деген экен. Мурунку өткөн пайгамбарлардан адамдарга калган улуу бир сөз бар. Анда уялбасаң, каалаганыңды жасай бер деген. Демек, бул айтылган сөз бул пайгамбарыбыздан эле, балки жалпы бардык пайгамбарлардын айткан бир биз үчүн, адамзат үчүн осуяты. Bizde пайгамбарлар деген сөздө кандай маани алат? Бул пайгамбарлар деген бүт Алла Таала ошол замандагы элдердин бардыгына насаатчы, жол башчы бола ала турган, ошондой эле Алла Таалага жаккан, ошондой эле амалдарында дайым такай адамзатка үлгү боло ала турган адамдардын тандалышы жөнүндө сөз болот. Бул пайгамбарлар күнөө кылышкан эмес, жана алар күнөөдөн таза болушкан. Ошол эле мезгилде алар адамзат үчүн айтылган сөздөрү алтын тамга менен ташка басылгандай. Демек, карай турганыбыз, алар эмне деди? Уялбасаң, каалаганыңды жасай бер. Бизде болсо ушул сөздүн эле ушундай маанисин жана башында айттык. Сенден уялбагандан өзүң уял. Бул сөзгө аябай маани бериш керек. Эми бир туугандар, бул сөздө айтылганы кылсаң, баягы уялбасаң, уятың жок боло турган болсо, баардык эле ишти кыла бер деген маани жатпайт. Балки сага айтылган сөз бул чоң бир эскертүү. Бул биз адамзат үчүн, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтү үчүн чоң бир эскертүү болуп эсептелет. Мунда бизге ала турган сабак бар. Азыркы мезгилде байкасаңыздар керек, бизде уят канчалык деңгээлде болуп атат. Биздин балдарыбызда, кыздарыбызда, ошондой эле улуу муунда, жаш муунда уят канчалык деңгээлде. Мурунку замандарда качан алар уят жөнүндө айтканда ыйлашат экен. Жана ошондой бир капаланышат. Мен бир нерсени силерге бир тарбия иретинде айтып кетким келет. Бир заманда бир аалымдардын балдары мындай бир ошол заманда жөөттөр менен мусулмандар бир жашаган себебинен алар бирге ойнойт эле. Кийин ойноп атышып, бири-бири менен урушуп кетип, бир мусулмандын баласы бир жөөттүн баласынын башын ушундай бир кычкач менен чаап ийиптир. Ошол мезгилде баягы жөөт баласын жетелеп алып, мусулмандын үйүнө келип, ушу сиздин балдарыңар ушунча деңгээлде ойногон экен, баягы башка чаап салыптыр дегенде, мусулман айтты, макул, мен балама чара көрөм деди. Кийин кетиргенден кийин үйүнө бир нече убакытка чейин отуруп калды. Отуруп, ойлонуп, эмне болуп атат болду экен, эмне себептен мындай болду. Отурса, аял кирип келди. Түбөлүк өмүрлүк жары келип, аны сиз эмне болду, эмне себептен кайгылдаса, бүгүн балабыз ойноп атып, бир баланын башын жарып салган экен. Десе, балдар да эмне болмок эле, биз көп убакта ушуну айтабыз го. Бала да эмне болмок эле, бири менен уруша берет, талаша берет, ушундай боло берет го деп айтат экенбиз. Бирок бул жерде баягы ушундай бир терең сөз айтты. Бүгүн балабыз кычкач менен бирөө баланын башын жарып салган болсо, эртең бул балабыз кылыч менен бирөө башын ала турган болуп калат. Биздин бир кемчилигибиз бар дешип, ошо кемчилигин издешкен экен. Караңыз кандай сөз. Кемчиликтерин баладан эмес, өзлөрүнөн издешкен. Биздин устазыбыз бир күн ушундай деген сөз айтты да, менин балам дейт, Куран жаттап атып, Куран жаттай албай, бир нече убакытка чейин зээни кетип баштады. Зээни болбой калды, устаздар айтты. Анан эмнеден кетип атты болду экен деп, биз келинчегибиз экөөбүз дейт, ойлонуп көрүп дагы, ушу бир нерседен туура эмес иш кылып алдыкпы деп, кийин ошо өзүбүздү оңдогонго аракет кылдык. 3 күн дабатка чыктык, Курандарга көңүл бурдук, багамдат намаздан өзгөчө тура баштадык. Анан мындай бейгапарлыктан чыкканыбыздан кийин биздин ошо устаздын балаңар кайра Куранды жакшы жаттап баштады деген сөзүн укканда, демек биздин баягы бөтөнчө
Анакей бу ата-эне болуп аткан бизге окшогондор субханалла биздин бир амалдарыбыз дагы ушул келечекте балдарыбызга бир таасир берет экенин айтып атам. Ойлонуп калдык да. Демек, азыркы мезгилдеги биздин балдарыбыздын уялбай калгандагысы, же болбосо мындай бир ташбоор болуп калышы, ошол эле мезгилде ушул ата-энесине мейли жоолук салынган болсо деле, сакал койгон болсо деле, кээ бир убакыттарда ушундай бир ата-энесине өзгөчө бир уят сыйды жоготуп коюп эле, алар менен урушуп, талашып, алар менен ортодогу бир эмени кылбастан кетип атканын көрүп атабыз да. Ушул көргөнүбүздө мен дайым айтам да, бул жөн эле болуп калган жок. Бул жөн эле болгон жок. Бирок ушул нерсе көбөйүшү бул биз үчүн өтө бир чоң зыян болуп келип атат. Эми кал зыяндын башаты өзүбүз болуп калыш коркунучу бар экен. Биз мына азыркы мезгилде өзүнүн ата-энебизге алардын көзүнчө эң эле жөнөкөй бул сүйлөп аткан сөздөрүбүздө жатат. Алардын көзүнчө сөгүнүшүбүз, алардын көзүнчө ошо өз балдарыбызды баягы кандай десем жаман мамиле кылышыбыз керек. Бул ушунун баардыгы тең таасир бере турган нерсе. Эми хадистин түшүндүрмөсүнө келе турган болсок, аалымдар ушундай деп айтышкан экен. Уялбасаң, кааларыңды жаса деген сөздү коркутуу жана эскертүү катары түшүнүүгө да болот экен. Демек, бул жерде коркутуу жана эскертүү бар экен. Демек, бул сөз каалаган күнөө иштерди жасай бер, бирок бир күнү булардын ар бир несебин бересиң деген мааниге келип чыгат экен. Акыртүү кыла бер. Мына бүгүн уялбай зына кыла бер. Эртең жооп бересиң. Аалымдар айтат, баардык күнөөнүн кызыгы тарайт, бирок күнөөсү калат. Баардык ушундай бир айтылган нерсенин жүрөктүн унутулуш мүмкүн, бирок субханалла жүрөктө так калат дейт. Ошол эле сыяктуу бул жерде ушуну айтып атат, акыртүү ошол уялбай кылган нерсең үчүн жооп бери бар. Бул хадисти дагы кыла турган ишиңе жакшы көңүл буруп кара. Эгер бул иш Алладан жана адамдардын уйлап турган иш болбосо, аны жасай бер деген да маани берет. Эгер ал ишти жасоо менен Алладан жана адамдардан уялап турган болсоң, андан эч качан жасаба деген дагы бир маани берет экен турган. Демек, эгер аткара турган ишибизде уят иш болбосо, аны аткара берет экенбиз. Бирөө бул хадисти ушундай да түшүндүргөндөр бар экен. Эгер Алла Тааладан коркпосоң жана уялбасаң, каалааның жасай бер дейт. Кантип бул дүйнөдө мындай уялбаган адам болбойт. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт дейт. Демек, кайсыл акыбалда болсо дагы бизде кыргызыбызда, элибизде Кудайдан, Кудай көрүп турат. Ой, пейлиңди оңдочу, сен кандай нерсе кылып атасың, эмне амал кылып атасың деген сөздөр дагы бар. Бул баардык элди мына Кудай көрүп турат. Кудай үчүн сен ушу Кудай көрүп турат, ушу туура айтып атасыңбы? Ушу кылганың туурабы деген сөз дагы көп убакыттарда ушу сиз менен биздин уятыбызга келип, сайылып, же болбосо уятыбызга калып бериле турган анык бир түшүндүрмө болуп калат. Аллаху акбар. Демек, бул хадис уяттуу иштерди баардыгына, кичинекейин дагы, чоңун дагы токтотушубуз керек экен, билгизет экен. Эми адамдарды уяттууга болууга чакыруу бул эң акыйкат нерсе экен. Мисалы, көчөдө бирөө келе турган болсо, бир адам бир арак ичип аткан болсо, бул ичкен туура эмес, коомдук жайда элдер көрүп атат, кой муну токтот бар деген сөзү кээ бирлерге катуу тийиши мүмкүн да. Бычак сайып атканда эмне ишиң бар? Мен каалаган жерден ичем, каалаган жерде жатам, мисалы. Кээ бирлер бар, мисалы, азыр кыз жигит болуп көчөдө жүргөндөр абдан көбөйдү. Өтө көбөйдү, субханалла. Колдорун карап атканын көрөсүң, кээ бирлер болсо кучакташып отурганын көрөсүң. Мунун баардыгы тең, баардык элди уят деген нерсенин калбай калгандыгысы. Качан адамдарда ушундай бир эркек менен аялда мындай уят боло турган болсо, биз айван менен адамдан айван, адам болуп бөлүп атпайбызбы? Ошол эле сыяктуу, мисалы, уятсыздык келе турган болсо, бул айвандын сыпаты. Анткени айван уялбайт экен, анда акыл жок, акыл жүгүртпөйт экен. Ошол себептен ал адамдык сапат анда жок. Биз адам акыл бар. Ошол нерсе коомдо ушул кандай бир кабыл алынат, ушул кылып аткан туурабы деген нерсе келет экен. Бул ушул нерсени көрүп туруп, улуу муундун, кичи муунду тыйбашы, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эгер бир күнөө, же болбосо бир жаман ишти, коомго зыян келе турган ишти көрүп аткан болсоңор, анда аны биринчи эмнекен тилиңер менен токтоткула. Тилиңер менен токтоткула, айткыла ага. Эгер андан кийинкиси
Эгер тилиңер менен токтото албасаңар, анда колуңар менен токтотуп, кой бул мындай кылбагыла деп айткыла. Бул эгер мындай кыла албасаңар, анда жүрөгүңөрдө жек көрүп тургула, жаман көрүп тургула ушул кылып атканын. Адамдын керек болсо ушул туура эмес болуп атат, аттең ушул туура эмес кылып атышат. Ушу элге, жерге зыян болот деген нерседе ушундай бир ой боло турган болсо, бирок пайгамбар ушундай деп, бул имандын эң төмөн деңгээли деген экен тууган. Демек, караңыздар. Демек, бул тыюу чоң тыюу экен. Анткени Кудайдан коркпостукта мындай бир айвандык сыпат пайда болот. Айванга негизи Алла Таала ага коркуу сыпатын аз берген. Ал билет жырткычтан коркорун. Ошол эмеде ал жырткычка жем болуп калбаш үчүн качат. Бирок субханалла биздин акыйкат жырткычыбыз, адамдын жырткычы болгон бул шайтан, анан экинчи нафси болуп эсептелет. Адамдар биринчи авалки нафсиге алынып кетип алдырып ийиши мүмкүн, бирок экинчисинде субхан шайтанга да алдырып коюшу мүмкүн. Кээ бир убактарда бул шайтан азгыр деши мүмкүн, бирок кээ бир убакта өзүңдүн нафсиңди тыйып, ушул өзүңдүн каалооңду, өзүңдүн жеке каалооң менен күрөшө турган болсоң, кой ушул туура эмес го, ушул кылып атканың туура эмес го деген нерсе келип чыгат. Уятсыздыктын тамыры мындай терең кирип кетет. Мисалы бүгүн сиз уялбастан эле көчөдө сөгүнүп жүрөсүз. Керек болсо кээ бир аалымдардын ушундай шакирт кылабыз дегенде жанына устаз мен сиздин жана шакирт болоюн деп жанына кошулуп жанына жүрүп аткан мезгилде шакиртинин көрүп туруп мындай сол жакка эмес кыбыла тарапка түкүрүп койгонун көргөндө аны болду сен шакирт боло албайт экенсиң, сен адебиң жок экен, ушу жок дегенде ушу кыбыла турган Каабатуллону мына Кааба тарапты, кыбыла тарапты сыйлабайт экенсиң деп шакирттиктен үзүп койгондор дагы болгон. Караңыз. Бирок эми аз айтайын деген максат ушул, эгерде ушул сиз менен биз уятсыздыкты мына эң эле жөнөкөй кичине сөгүнүү, ошол түкүрүү, ошо керек болсо субхана жана мусурду деле бир алып туруп мындай бир адамдар өтүп аткан жерге деле ыргытып коюшуңуз, ошол эмесинде мындай бир уурнага чыштап койгондордо бир мындай бир эмеге чыштап коюшуңуз деле бул адепсиздиктин ичиндеги уятсыздыкка кирет. Аллаху акбар, Кудайым баары сактасын. Демек урматтуу карагыла. Уялуу адамдарга жагат турган жакшы сапат. Уялуу адамдарга жагат деп айтып атат аалымдар. Эмне себептен десе, анткени уяттуулукта бул имандуулуктун белгиси бар. Демек карасак, мына пайгамбарыбыздын осуяттарында бир нечесин карайлы. Бул Бухариде, Муслим китебинде, Абу Давудта, ошондой эле Ахмаддын китебинде деп келет экен. Пайгамбарыбыз ушундай деп айтып аткан бизге. Уялуу имандын бир бутагы. Имандын бир бутагы. Экинчисинде уялуу жакшылык гана алып келет. Демек уялуу бул жакшылык гана алып келет дегени адам уялуу менен сөзсүз даражасы көтөрүлөт деген сөз. Уялуу толугу менен дин, уялуу толугу менен жакшылык, уялуу жакшылыкты гана алып келет деп субханалла улама айтылган экен. Демек карасаңыздар биздин динибиз, биздин салтыбыз, каадабыз кыргыз элибиздин бул дайым такай ушу уяттуулукка гана чакырып келген. Эгерде сиз чыныгы өзүңүздү мусулманмын десеңиз, ошонун ичинде кыргызмын, улутум кыргыз деп, мен каада салтты кармап жүргөн адаммын, мен ушундай бир үрп адат менен жашаган адаммын дей турган болсоңуз, анда сөзсүз уяттуулукту өзүңүзгө эң биринчи туу тутуп, эң биринчи кармай турган амалыңыз экенин унутпашыңыз керек экен. Субханалла. Аалымдар уяттуулук китеп жазганда сөзсүз бир теманы, жоксо бир айтылган бир бапты уяттуулукка арнаган. Демек сиз менен биз урматтуу жашообузду дагы бир бабына, бир бөлүгүнө, жолсо жашоо мүнөзүбүздүн, ахлагыбыздын бир тарабына мен уялышым керек, Кудайдан уялышым керек деген нерсени коюш керек. Дайым айтабыз, керек болсо бизде кыргыз элибизде эл эмне дейт деген сөз бар. Эл эмне дейт деген сөз бул уялуунун бир белгиси. Кой, эл эмне дейт? Ай баландайдын кызы деп коюп, баландайдын уулу дептирбеш үчүн, ай ушу атамды уят кылып койбоюн, атамдын мындай атын булгап койбоюн, элимдин атын, улутумдун, уруумдун атын булгап койбоюн дегенге чейин барган. Намыс. Анткенсе Хазирети Умар радhiyallahu anh бир күнү бир үй бүлө келди. Алардыга ортосунда казы болуп Хазирети Умар турду. Эркектен сурады: "Сен эмнеге бул аял менен ажырашам дедиң?" десе, ал айтты: "Мен муну сүйбөй калдым бул аялды. Бул аял мага жакпай калды." Бул дегенде Хазирети Умар радhiyallahu anh ушундай капа болуп туруп, ушундай колунда турган нерсеси менен зекип туруп айтты: "Эй, акмак, эй, акылсыз, бул дүйнө сүйүү менен турбайт, мухаббат менен турбайт, уят менен намыс кайда?" деп айткан экен. Караңыз тууган. Демек, бул улуу болгон, эң адилеттүү болгон падышанын сөзү болот. Караңыздар туугандар. Алла Таала
бизге ушундай деп айтат. Капырлар жөнүндө айтып туруп, Фуссилат сүрөсүнүн 41-40 аятында ушундай деп айтат. 40 аятында: "О капырлар, капырлар, каалаган иштерди кыла бергиле. Албетте ал силерди кылган иштериңерди көрүп турат." Демек, бир уяты жок адам бул Кудай көрбөйт, же болбосо субханалла эмне кылып алмак эле, эл деген эл да, ал анын өз иши, мен өз ишим, каалагандай жашайм дегендер ушуну түшүнүш керек. Ал субханалла Алланын алдында бул нерсе таразга тартылат жана эртеңки күнү сурак болорун. Уят адамды жаман адаттардан тосуп турат экен. Эгерде сизде уят боло турган болсо, демек адамды оңолуунун бир стадиясына, дагы бир жолуна түшкөн болуп эсептелет. Көпчүлүк сурашат: "Молдоке, кантип бул жаман адаттардан чыдайм? Кантип мен ушул Алла жолуна туура так жолго түшөм? Кантип мен ушул тамекимди чыдайм? Кантип мен ушундай бир насыбайым, кантип арагымды чыдайм? Кантип аялдарга барганды чыдайм? Кантип деген суроо, бирок ушул нерсени түпкүрүңдөгү, жүрөгүңдөгү бул уяттуулук деген уктап калган сезимди ойготушуң зарыл экен. Анткени себеби кимде ким уятсы жок боло турган болсо, уятсандар оюна келген нерсени жасай берет. Уят ушунчалык нерсе экен, ал адамды тосуп турган калкан экен. Билесиздер, мына орозо айы, орозо айында дагы орозо бул тозоктон куткара турган ушундай бир калкан болуп эсептелет. Анткени пайгамбарыбыз өзүнүн мубарак, адилеттүү, эң жакшы сөздөрүндө ушундой деп айтып кеткен. Демек, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге буйрук иретинде айтып атат экен. Кимде ким менин ишимде мен айткандай сөздү айтса, мен айтпаган сөздү айтса, өз жайын тозокто даярдасын. Керек болсо, бул жерде айтып аткан ушул экен, керек болсо мына бир жөн эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтып кеткен сөздөрүнө сөз кошуп, ошого башкача кылып, пайгамбар ушуну айттыр деп жалган айта турган болсо, ал адам эмне экен, ордун ушундай бир эң азаптуу болгон жерде даярдай берсин деп атат экен. Бул дагы болсо, пайгамбар ушуну деп атат экен: уяттуулук, керек болсо уяты бар адам некен эң жаман адат болгон калпчылыктан токтойт экен. Калпычылыктан токтойт. Анткени калпычылык дагы, калп айтуу дагы бул уятсыз адамдардын оозунан чыга турган бир балит, бир эң начар сөздөрдүн бири эсептелет. Кийинкиси, Аллах Тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп кеткен нерсенин ичинде бушу, караңыздар, Хазирет Умар радыйаллаху анху ушундай деп айткан экен: уяттуу адам өзүн четирээк кармайт. Четтеп турган пенде такыба болот. Такыбалык кылгандар амандыкта калышат деген экен. Демек, уяттуу адамдар субханалла бир күнөө ишке баш коюшпайт. Күнөө болуп аткан нерсеге колдон келсе тартынышат. Бул уяттуулуктун бир нече түрү бар экен. Мисалы, бул кээ бир адамдарда туубаса уяттуулук болот. Биздин пайгамбарыбызда туубаса уяттуулук болгон. Ал өзү туубаса түпкүрүндө пайгамбарыбыз өтө уялчак болгон. Bir hadiste Peygamberimizden sahabalar aytат, Peygamber şunçalık uyalçak ele deydi. Uşu жаңы келген gelindey uyal. Beti kızarıp ketет эле. Misal biri жанында сөгүнүп коя турган болсо, кызарып кетет эле дейт. Же уяттуу нерсе айтымда авирди ача турган сөз айта турган болсо, кызарып ошо ачуусу келип, ошо жерде туруп кеткенге аракет кылат эле. Демек, сиз менен биз дагы ушунча даражада болушубуз керек, туугандар. Эмне пайгамбар саллаллаху алейхи жолун жолдогон Мухаммеддин үммөтүмүн деп айтабыз дайыма. Демек, уяттуулукка көңүл бурушубуз керек. Алла Таала пенделине бардык нерседен жакын. Күрөө тамырдан да жакын дейт Алла Таала. Адам баласына ушун жакын. Ал Алла Таала сиз менен биздин ойлонуп аткан нерсебизди, ойлой турган нерсебизди, болгон жана боло турган нерсенин бардыгын Аллах Таала билип турат. Алладан эч нерсени жашырып болбойт, субханалла. Алла тагдырды жазып койгон, бизде жашообузда эмне боло турган баарын белгилеп, ченеп койгон, качан төрөлөрүбүз, качан өлөрүбүздөн бери жазып койгон, өмүрүбүздүн бактылуу бактысыздыкты жазып койгон зат. Ушундай ага эч нерсе экен жашыруун эмес экен. Көздөрдүн кыянатчылык, тиктөөлөр да, жүрөктөрдө бузук ниеттер дагы ага жашыруун эмес. Ушуну түшүнгөндөн кийин мусулман кандай абалда болбосун Алла Тааладан уялууга аракет кылыш керек. Анткени Аллах көрүп турат мени, Аллах угуп турат. Алла Тааланын мына бир сыпаты бар. Ас-Сами, Аль-Басир. Алла Таала менен угуп турат экен, Алла Таала көрүп турат. Демек, андан эч жакка качып кутула албайсың.
Кээ бирлер айтат мага, бул дейт наглость первое счастье деп коюшат. Бирөөнү басып салсаң, бирөөнү өчүрүп салсаң, ушундай нерсе даже ушунча немеде субханалла адамдарды мындай бир сөгүп болсун, күч менен болсун, же болбосо акчасы менен болсун, бийлиги менен болсун, ал туура эмес болсо дагы ошол өзүнүкүн туура кылып көргөн адамдар бар да. Мына бул уятсыздыктын уже жеткен чеги да. Бул адамда такыр ошол нерсе жок деген сөз. Ал любой момент не болот мүмкүн? Ал сатып кетиши мүмкүн. Уят жок адам ушундай да. Ал өзүнүн бир нече убакытка чейин бийлигине таянып турат. Бийлиги кеткенден кийин эчтеке кыла албай калат. Байы болот, байлыгы кеткенден кийин эч нерсе кыла албай калат. Күчү кетет, күчү кеткенден эч нерсе кыла албай калат. Ушундай нерсе экен да. Демек качан аганда болуп турган мезгилде ал бийлиги менен субханалла бирөөнү жок кылып коюшу мүмкүн, күчү менен бирөөнү зордуктап салышы мүмкүн, акылы менен субханалла бирөөнү басканга аракет кылышы мүмкүн. Ушундай даражада алымдар жада калса илим алган мезгилде илим алууда дагы айтышат да. Илим алып атканда кимдеги илимди башка бирөөнөн жеңиш үчүн, ошол бирөөнү ошо басынтыш үчүн, мен илимдүүрөкмүн деп айтыш үчүн илим алган болсо, демек ал адам илим албаптыр. Ал тозоктун бир чогун оозуна толтуруп алыптыр деген сөз бар. Ушуну карайлык. Ибн Масуд радиаллаху дагы бир риваятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башты жана андагы нерселерди, курсак жана анын ичиндегилерди сакташын, өлүмдү жана жок болууну эстешиң дейт. Бул Алладан чындап уялганыңды билдирет. Акыретти тандаган пенде бул дүйнө кооздуктарын таштабайт. Ким ошондой жолду тутушса, ал Алладан чындап уялган болуп саналат деп айткан экен. Бул жерде акыретти тандаган пенде бул дүйнө кооздуктарын таштайт деген экен. Карагыла. Бул жерде айтып, башты деген нерсе ушул башта анда болгон нерселер. Мисалы, көзүн сактайт экен. Бирөөнүн керек болсо дүйнөсүн караганда. Мисалы, уяттуу кинолорду көрүш. Ушунда бир уятсыздык менен болуп аткан нерселерди ушу уялчаак болгон себебинен көзүн сактайт экен. Кулагын уятсыз нерселерден сактайт экен. Уятсыз сөгүнүү, негизи кээ бир убактарда мына эмен дагы ушакты да мен уятсыздык деп эсептейм. Субхан ошол себебинен ушул нерсеге да көңүл бурушубуз керек да. Пайгамбар ушундай деп аткан. Ушундай сактайт экен. Өлүмдү жана жок болууну эстешиң дейт. Бул Алладан чындап уялганыңды билдирет дегени эмнекен? Эмне жеп атасың? Эмнеден алып келдиң? Кайдан таап келдиң? Ошол нерсе жөнүндө ойлонушуң керек экен. Анткенсе бул ушул да керек болсо, эмнекен? Уялганыңды билдирет экен. Аллаху акбар. Эми карагыла. Кээ бир адамдар жөнсүз эле уяла берет экен. Адамды кыйноого салып кое турган ашыкча уялыштын пайдасы жок экен да. Мисалы, кээ бир аалымдар айтат экен, илим эки түрлүү адамга жукпайт деген экен. Биринчиси текебер адамга. Мен ушундан үйрөнмөк белем. Анткенсе, мисалы биз деле илим алып, эң биринчи башта качан динге түшүнүп калган мезгилибизде, ушу качан атабыз дин үйрөткөн мезгилде, биз барып, ушундан бир эң биринчи алиф ба деген тамганы ушу устаз боомунан үйрөнө бер деп кичинекей баланы койгондо ошону тамга үйрөнгөнбүз да негизичи. Бирок айтайын деген нерсем, текебер адам мындай бир ушундан аламбы? Бул мага эмнени үйрөтө алмак эле? Бул чоң дамбыл эмес экен. Бул аалым эмес экен деген ой менен мындай бир өзүнө бир ар кандай өзү менен тең болгонду издеп баштайт экен да. Илимде дагы мисалы субхан кээ бирлер өтө илими күчтүү, адамдарга белгилүүлердин алгысы келет экен да. Анткенсе мен ушу менен теңмин деп ойлойт экен. Жок, бул адамдар эч качан тең менен барса да, ойлонуп түйүнү барса дагы илим ала албайт экен. Эми экинчиси болсо уялчаак адам дейт да. Уялчаак адам суроо бере албайт. Уялчаак адам суроо бергенден тартынат. Ошол эле мезгилде эмнеге уялган себебинен башкалар да хидаяттан хидаятка келишине себепкер болгондор тескерисинче аларды үзүп коюшу мүмкүн. Кандай десе түшүндүрсө болот? Караңыз, сиз уялдыңыз, суроо бергенден уялып калдыңыз дагы, сиздин сурооңуз ошол мезгилде маанилүү болчу. Сиз ошол маанилүү бир суроону берип которгон болсоңуз, билесиздер, жакшы суроо жарым илим деп айтылат. Жакшы суроо жарым илим дегени, ким жакшы бир суроону уялбастан ушу так туура берип ала турган болсо, анда канча деген сырдуу нерсе ачышы мүмкүн экен. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айткан экен. Уялуу эки түрдүү болот. Бири имандан, экинчиси алсыздыктан деген экен. Демек, имандан болгон уялууну биз жана бери айтып атабыз. Эми алсыздыктан дегени коркконунан, авалги субханалла мындай бир кандай жанагындай бир психологически ооруп калгандан, дагы бир башка нерседен болушу дагы мүмкүн экенин айтып атат экен. Аллаху акбар. Демек, биз дүйнөдө эки түрлүү болуп жашайбыз, байкасаңыздар. Биз мисалы мусулман бар, капыр бар, ошондой аял, эркек бар.
Мен жандан бери эркектин уялчу жөнүндө айтып бердим да. Анткени себеп эркек сөгүрөт. Эркек наглый болушу мүмкүн. Эркек субханалла жанагындай бир зына иштерин кылып, жанагындай бир эмелерди кылышы мүмкүн, бузушу мүмкүн. Эми аял деле кылышы мүмкүн, бирок негизинде жанагындай бир өтө бир жагына келген болсо, тамеки, насыбай, арак деген нерсеге көбүрөөк эркектер тартылган болуп эсептелет да. Демек бул ушундан тартылуу, муну уятсыздык менен ушуну кылуу, бул эркектер үчүн зыян алып келе турган. Эми аялдын уяты жөнү кандай болуш керек десе, субханалла. Караңыздар. Эми эгерде кайсы бир уяттуу боло турган болсо, ошол аял уяты менен өзүнүн баласын, ошол өзүнүн баласына дагы, өзүнүн күйөөсүнө дагы, кызына дагы үлгү болуп бере алат экен. Аял кишинин уяттуулугу ошол бир элди сактап коет керек болсочу. Анткени кайсы жерде аялдардан уят кете турган болсо, ошол коом жок болуп кетиши мүмкүн. Ушундай бир диндин душмандары, же болбосо динибиздин, каада салтыбыздын, элибиздин үрп адатын жоготом деген ушундай бир өзүнчө бир мындай бир топтор бар. Мына ошолордун бир башчысы ушундай өз китептеринде ушундай деп жазган экен. Бир элди жок кылгыңар келсе, алардын мамлекетте төңкөрүш жасабай эле койгула. Аларды ушундай акчасын эме же согуш ачпай деле койсоңор болот дептир. Ал элдин аялы менен баласын бузуп койсоңор жетиштүү болот деген экен. Караңыз, аялы менен баланы, жаш баланы бузуп койсоң жеткиликтүү болот деген экен. Мен баарыңыз эле көрүп атат болушуңуз керек, чоң бир давлат, же болбосо мусулмандардын баардык башын бирип турган бир давлат, ушундай бир чоң бир мамлекет болгон. Ошол мамлекетти жок кылуу үчүн адамдар ушу жүздөгөн жылдар аракет кылышкан. Мына ошондо ушундай бир балдардын мечиттерге чуркап баратканын көргөндө алар ушинтип айтышкан. Кайда баратасыңар деп сураганда, мечитке баратабыз, жамаатка баратабыз дегенде, бул элдин жаш балдарын ушул дининен, алардын салтынан, жакшылыгынан биз тартмайын, жок кылмайын. Булар мечитке чуркап турган мезгилде биз буларды жок кыла албайбыз дешкен. Ошону себептен 30 жыл мээнет кылышып, 30 жылдан кийин чоң бир мамлекетти жок кылгандыгы жөнүндө тарыхчылар жазат, субханалла. Демек, караңыздар. Кур'ан Каримде мисалга карап көрүп турган болсок, Шуайб алейхиссалам кыздардын бирин Мусаны алейхиссалам чакырып келүүгө жиберген экен. Ошондо алардын бири уяла басып келип, атам бизге мал сугарып берген акыңды берүү үчүн сени чакырып жатат деди. Демек, мындай кыз атасынын сөздөрүн жеткирүү үчүн арулук, уят, ыйба менен келип, Муса алейхиссаламга келип айтып аткан да. Мындай жөн эле айткан жок экен да. Мындай, эй Муса, бас сени атам чакырып атат дебестен, балким бир жакшылык менен Алла Таала атам мен сени акыңды берүү үчүн сиз чакырып жатат деп ушундай чакырып аткан. Демек, аял кишинин табиятында негизи башында эле уят деген нерсе бар. Бирок билесиздер, чөйрө, дос, азымда подружка деп коет. Жанагындай бир аялдар болсо, жана шернелеш бар, черный касса, алтын касса деш, ар кандай нерсе ойношот. Анан кимдер менен кошулуп жүргөн болсо, ошого жараша мындай жанакыл аял кишиде мындай эме пайда болот, мындай мүнөз пайда болуп калат. Эми уят деген нерсе, эмне кээ бир айтат мага, олдоке ушул мындай эме эмне дейт да, ушундай бир тилимди тишиме тиштеп жүрүп, ушундай бир оокат кылдым, ушунча жыл бою мээнет кылдым базарда. Мен ушунча жыл ушундай кылып жүрдүм, ушу баламды ушундай кызымды чоңойсун дедим. Эми ушундай мына үзүрүн көрөрдө менин балам алкаш болуп кетти. Менин балам ушундай кызым ушинтип кетти. Ушу балам ушундай болуп атат, күйөөм момутуп кетти деп айткандар бар. Максатыбыз эмне? Абалки ушул качан ушундай бир уят жөнүндө унутуп калып, жалаң гана оокаттын үстүндө адеп жөнүндө унутуп калып, илим, билим, ушундай бир жалаң гана оокат кылам деп жүрүп, тытынып жүрүп, эмнекен ушундай балдарда тарбияланып калат деген сөз. Эгерде эне боло турган болсо, мисалы мен бүгүн бир китепти эме кылдым, кайсы мындай аалымдардын китептерин баштарын жазган экен, ошол китепте канча аалым болгон болсо, ошолордун баардыгы тең менин жашоомдогу ушу динге келип калышым, ушундайга атакка жетишиме мен энелерим себеп дейт. Алардын ушундай мээнети, энелердин мээнети себеп дейт. Демек, караңыз тууганым, айжекем, менин карындашым, менин субхан апаларым, бизде кыргызда жеңелерибиз деп айтабыз, субханалла, аяштарыбыз деп айтабыз. Албетте бул нерсени баягы динин тегинде эме, бирок кыргыз элибизде бул нерсе айтылып эле келген сөздөр, мисалы, эми бул айтпашка айла жок болуп атат. Мисалы, ушундайлар бар, мына баарыбызды жашоону курчап турат булардын баардыгы. Энелерибиз,
чоң апаларыбыз, карындаштарыбыз, келиндерибиз, жеңелерибиз дегенде мына баарыбызды угушубуз керек. Субханалла. Сиз келечекке чоң бир ушундай бир жашоодо эртеңки күндө баары айтат, келечекке вложение кылып атам депчи. Мисалы бирөө баласын, сиздер айтып атасыздар, баламды чоң бир окуу жайга окуттум, Оксфордко окуттум, тиякта окудум, бияка окуттум, англис тилин суудай билет, ушундай бир эме алат. Бирок үйүңүздө ошо балаңыздан сый көрбөй атасыз. Балаңыз сизде отурсаң отура берер, барар каякта эмне сен мени окут деп айттың беле. Ушундай бир башкача сөздөрдү айтып аткандар аябай көп. Ыйлап келишет. Демек, балага биз ушул нерсени үйрөтүштөн мурун дагы алдын ала уяттуулук, ыйбалык, жөнөкөйлүк деген чоң бир баалуулуктарды үйрөтүшүбүз керек экен. Аны кайдан алат? Субханалла, сөзсүз сизден эже аларын унутпашыңыз керек экен. Тартынбастан эле жат эркектерге аралашып жүрө турган шалакы, эркек чалыш айылдар, булар Куран жана ислам мектебинен таалим албаган байкуштар болуп калат экенин унутпашыбыз керек экен. Эмне үчүн дегенде, эмне үчүн Куран жана ислам таалими деп атабыз? Анткени сиз аял, эркек баарыбыз мусулманбыз. Демек, биздин атабыз мусулман болгон. Алардын кылган, үйрөткөн нерселери биз үчүн бул мектеп. Эми ошол мектептен илгерки биздин ата-энебиз минтип кылчу, бизге монтип койсо эле, мындай көзү менен карап койсо эле жетиштүү болчу. Биз мондай кылып койсок, мындай ошол эле замат ушул нерселер болуп калчу деген ата-энелер эми балдарына көрбөй аткан себеби силер ошо ата-энеңерден ушул тарбия албаганыбыздын дагы биздин дагы балки бир күнөөбүз болушу мүмкүн экен. Демек, караңыздар. Шайтандын курчагына айланган мындай эркек жана аял бул дүйнөнүн гана ишине алек болуп, акыреттик ишин унутуп койгон себебинен, субханалла, көп убакыттарда мындай бир жабыркап калган болот деп. Караңыздар эми, балабызды чоң бир чоң бир мындай бир кандай десем, бир чоң бир кемеде келатабыз баарыбыз тең. Эркек жана аял, бала. Демек, биз өзүнүн уяттуулугубуз менен, өзүнүн жүрөгүбүздө уят, бул эмне болушун, кой, Кудайдан уялалы, элден уялалы, кой, бул туура эмес нерсе. Мейли, мисалы, чет мамлекетке барсаңыз деле, эми биздин мамлекет беле, эми баягы мени көрүп аткан киши бар беле, же баягы мындай биз жактагылар көрсө, эмне айтмакта, азыр болсо эмне болмок эле деп, ушул нерселерди кылбаганга, уяттуулукту ошол жерде да сактаганга аракет кылалы. Мен бир дамелесе кайрылат элем. Кайсы элге барсаңар, ошол элдин ырын ырда дейт. Бирок биздин көпчүлүк бир туугандарыбыз Орусияга жана бир башка бир дини ислам болбогон мамлекеттерге барып келгенден кийин алардын жаман адаттардын алып келип аткандар көбөйүп кетти. Уятсыздыкты алып келгендер көбөйүп кетти. Аллаху акбар. Ал жердеги ушулардын жүргөндөрүн көрүп, бул ушул жашоо турбайбы деп, алардын жылаңачтануусун, алардын субханалла жанагындай бир уятсыз сөздөрүн, арактарды ачык ичишин, наркотик заттарды колдонушу, ошол эле мезгилде мындай бир кичинекей бир жок дегенде мындай бир кой эмне болмок, бул мындан зыян тийбесин, эми кой деген сөз эмес, балки ушундай жанагындай бир ошол жерлердин амалдарын алып келишип, ушул жерде субханалла кылып аткандар дагы бар. Мен суранат элем, ушул келиңиздер, кыргыз элим, баардыгыбыз тең колдон келишинче уяттуулукту сактайлы. Уяттуулук бул биздин келечекке калтыра турган мурасыбыз. Эгерде сиз менен биз ушул мурасты, уяттуулугубузду, намысыбызды, улутубузду, тилибизди дегендей динибизди жоготуп турган болсок, анда биз эртең маңкурттан башка эч кандай айла таппай калабыз. Анткени маңкурт кандай эле Чыңгыз атабыз жазып кеткен китебиндегидей болуп, өз энесин өлтүрүп койгондой эле, субхана, биз да эртең өзүнүн элибизди, өзүнүн жерибизди өлтүрүп албайлы. Анткени баардык жакшылыктын башаты уят менен, ал эми баардык жаманчылыктын аягы субханалла бул уятсыздык, тарбиясыздыктан болорун унутпашыбыз керек экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.